ушул биздин область боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны 42.634 жалпысы. Анын ичинен 8.374-ü бала кезинде майыптуулук барганда. Бул область боюнча бардык райондордо ушу мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн аткаруу бийлигинен аябай жакшы шарттар түзүлүп атат. Мисалы кандай шарттар буларга ошондой иш-чараларга катышуусу, ошондо кол өнөрчүлүк, спорт тармагынан бардык тармактардан буларга колдоо көрсөтүлүп атат. Республикалык бирге көтөргөн жүк жеңил болот аталышындагы фестивалдын областтык этабына калыстык баасын бергени уюштуруучу жак катары Бишкек шаарындагы ДМЧ Ловузу коомдук фондунун жетекчиси да келген. ДМЧ Ловузу коомдук бирикмеси Даткайымдар жамааты менен биргеликте өткөрүп жаткан бирге көтөргөн жүк жеңил болот аттуу фестивалдын максаты мамлекетибиздеги майыптуулугу бар адамдардын кадырын көтөрүп коомчулукка аралаштыруу. Себеби майыптуулугу бар адамдар өздөрүн коомчулуктан окчун сезип, көпкө аралаша албай, четтеп турат да. Ал эми биз ошо майыптуулугу бар адамдарды жарыкка алып чыгып, эмесе бир бөлмөдөн чыкпаган, ата-энесинен башка эч кимди көрбөгөн майыптуулугу бар адамдарды коомчулукка аралаштыруу. Базаркоргон районуна караштуу Арстанбап айыл аймагынын тургуну Дастан Осмонов терини кайра иштетип, булгарыдан көз жоосун алган буюмдарды жасап, көрүүчүлөрдү өзүнө тартса, ал эми аксылык экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген кыл калем чебери Мурат Жаныбековдун тарткан живопись пейзаждары кадимки жаратылыштын өзүндөй туюлат. Ушундай немелер көп болсо фестивалдар. Бизде мүмкүнчүлүгү чектелгендерди кол эмгек немелери көп аймактарга таанылат, көп немелер көрөт. Ушундайларга көп катышсак деген ойдобуз. Ушундайлар көп болсо бизге дагы сатуу мүмкүнчүлүгү дагы көп болот. Экинчи топтогу майыпмын. Сүрөт тартканга кызыгып келип атам, жаштайман. Анан Чыңгыз Айтма көбүнчө Чыңгыз Айтматтын чыгармаларын окуп, ошого композиция иштеп келемин. Мына бул композиция Чыңгыз Айтматтын ааламы деп аталат. Мына ошо чыгармалар боюнча композиция иштегенмин. Madani иш-чаранын алкагынан сырткары бирге көтөргөн жүк жеңил болот фестивалынын жүрүшүндө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар арасында спорт оюндарынын бир нече түрүн камтыган таймаштар да жүрдү. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал Абад шаары.